Ошентип биз Астана шаарына келдик. Астана шаарынын ипподромунда турабыз. Азыр биздин көкбөрү ойной турган игровой поляны көрүп атабыз. Полянын чөгүн өзүңөр көрүп атасыңар. Бул пластмассадан жасап жерге орнотушуптур. Бул өтө деле катуу деле эмес экен, бирок диаметри 3 метрге бир аз жетпей калат окшойт. Ортодон 1,5 метр болуш керек эле. Биздин расчет боюнча. Где-то 1,20 2,5 диаметри болот экен. В общем, полянын куму биздикинен башкача экен, булардыкы таш аралаш поля оорураак экен. Аттарга мындай поля чуркаганга оордук берет көп эле. Таказы жок, ойнай албайбыз. Биз Кыргызстанда аттын таказы жок, бир дагы ат чабылбайт. Аттын арткы такаларын чечкиле деп бизге ошондой условия коюп атат. Андай эси чече турган болсок, биз мына поляга аттар чуркай албайт. Бир оюндан кийин токтойбуз анда. Ортого түшө турган кругтар дагы ушундай пластмасса менен орнотулган экен. Азыр размерлерин ченеп жүрүшөт. Көрөбүз. Полянын размерин өзүңөр көрдүңөр. 225 узундугу, эндиги 70 метр экен. Демек бул поля биздикинен кыйла эле чоңураак болот. Берден аутка чыгышы да кыйын болот. Аттарга көп эле оордук болот окшойт. 20 мүнөттөн 3 тайм. Полянын мондай кеңдиги 5 күн подряд оюн болот. 21-ден баштап 26-сына чейин күнүгө оюн болот. Күндүн аба ырайы 30 градустун тегерегиндеги ысык. Бүгүнкү тренировка боюнча аттардын акыбалы бүгүн тренировка болгон жок. Кечээ анткени жол жүрүп келди. Жол жүрүп келгенден бүгүн аттарды бастырып келдик. Бир где-то 10 километрге жакын бастырылды. Аттардын состояниясы Кудайга шүгүр жакшы. Бүгүн эз алса эртеңкиге жакшы болуп калат деп ойлойм. Ипподром боюнча биз азыр келип турган ипподромубуз башка жакта. Эртеңки оюн өтө турган ипподромду бүгүн барып көрдүк. Ал жердин эки жагы тозулуу, биздики эки жагы тозулуу боюнча айырма болбосо, биздикиндей ипподром, бирок кумдундарыны оорураак жери да бар, жеңилирээк жери да бар экен. Тайгазандардын оордун тегерете шлангы менен ороп кылып коюптур, ошонусун бүгүн барып көрүп келдик.